Интернетте адамдын жүзүнө окшош келбетке ээ болгон ит талкуу жаратууда. Иттин аты Йожи, породасы Ши-Тсу. Чет элдик басмалардын жазып чыкканына таянсак, иттин ээси Шанталь Дежарденс буга чейин жандыктын жүзү адамдын келбетине окшошуп кетерин байкаган да эмес. Ал гана эмес, социалдык тармактагы баракчаларына да Йожинин сүрөтүн жүктөгөндө анын жүзүн эч ким адамдын жүзүнө окшоштурган эмес. Бирок социалдык тармактын башка колдонуучусу кокусуна Йожини кезиктирип, анын келбетин адамдыкына окшоштурган жана ошол замат телефону сүрөткө тартып социалдык түйүндөрдүн бирине баракчасын жүктөгөн. Мен бул сүрөттү кандайдыр бир программанын жардамы менен жасаган жокмун. Өзүм көргөн көзүмө ишенбей, дароо сүрөткө тартып эле баракчама жүктөдүм. Бул иттин келбети чындап эле адамдын келбетине окшош экен деген билдирүү калтырган. Дал ушул колдонуучунун билдирүүсүнөн кийин итке кызыккандардын саны көбөйүп, ар ким өз ой пикирин калтырышкан. Айрымдары иттин мындай көрүнүп калышына чач тарашын салымы чоң экендигин билдирген. Себеби ал буга чейин сүрөттөрдүн кадимки иттерден эч айырмасы жоктугун баса белгилешкен. Ал эми кээ бир колдонуучулар иттин ичине адамдын жаны кирип кеткен деген божомолдорун айтышкан.